Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжара программасы кайрадан эфирде. Биз залкарларды эскерүү түрмөгүбүздү өз доорунун каарманы, кыргыз элинин келечеги, анын бакубат жашоо үчүн күрөшкөн, кыргыз элинин адабиятынын, маданиятына чоң салым кошкон инсан, улуу агартуучу, коомдук ишмер Ишеналы Арабаев жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мен адегенде ушул келген коноктор менен сиздерди тааныштырып коеюн. Бет маңдайымда турган жигит Байдилдеев Жумагул, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Коңурбаев Тууганбай Абдырахманович, Ишеналы Арабаев атындагы КМУнун окуу иштер боюнча проректору, психология илимдеринин кандидаты, профессор. Кош келипсиздер. Мына баарыбыз эле билебиз, Ишеналы Арабаев өзү кыргыз элине чоң кызмат кылган адамдардын бири. Мен жана бекер жана айткан жокмун, өз доору, өз заманынын каарманы деп. Анткени бул кишинин биздин кыргыз адабиятына, маданиятына кошкон салымы өтө чоң. Ошол кошкон салым азыр биздин окуу жайыбызда негиз болуп отурбайбы? Ошон үчүн башынан ушу суроо берсек, мына Жумагул мырза Ишеналы Арабаев жөнүндө толук изилдеп китеп кылып чыгарып отурат. Биз биринчи суроону ушул Ишеналы Арабаев жөнүндө Жумагул мырза өзүңө берсек, бул Ишеналы Арабаев качан төрөлгөн, кайсы жерде төрөлгөн, өзүнүн турмушун кайсы жерде баштаган? Тарыхтын тайкел таштаман доорун карап көрсөк, эрешени эр жеткени акыл нускап, калк үчүн каруусун казык кылып, дене күчүн, акыл оюн, жан дүйнөсүн ата журттун жаркын болочоги үчүн жумшаган атул болуу ар кимдин эле маңдайына жазылган эмес экен. Биз ошондой инсандардан, күчтүү инсандардын ичинен өткөн 20-кылымдын 20-30 жылдардагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдаланып түптөгөн инсандарды кошсок, тарыхтан так калыс баасын алар эле деп ойлойбуз да. Мына ошондой инсандардын эң көрүнүктүүсү, кыргыз элинин алгачкы агартуучусу, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдаланып түптөөчүсү, жана ошондой эле туңгуч илимпоосу деп айтсак да жарашат, кыргыз басма сөзүнүн негиздөөчүсү деп айтсак да жарашат, Ишеналы Арабаевди өзгөчө бөлүп карасак туура болот. Анткени ошол Ишеналы Арабаев кыргыз элинин бактысына, талайына жазылган инсан катары тарыхта калды. Ишеналы Арабаев 1882 жылы ошол кездеги Пишпек уездинин азыркы Кошкор өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. Бирок ошол доор кандай эле Ишеналы Арабаев жашаган доор. Ал убакта кыргыздар ошол орус падышачылыгына, орус отарчылыгына көз каранды болуп карап турган мезгил болчу. Мына ошол мезгилдин ороо парасы менен эле Ишеналы Арабаев ошо билим алууга умтулуп, кичинекей кезинен баштап айылдык медреседе билимин алат. Андан кийин ошо татарлардын медресесинен окуп билим алат. Бирок ага дагы мындай канааттанган эмес. Анткени 1903 жылы ошол Ишеналы Арабаев 18 жашка толгон куракта, же болбосо 20-кылымдын башталышы менен дүйнөлүк деңгээлде, планетардык деңгээлде чайпалуулар болуп, дүйнө элдери көз карандысыкка, билимге умтулуп турган убак болчу. Мына ошол дүйнө элдериндеги кыймылдар менен бирге эле ошол орус оторчулугуна караган, орус падышачылыгына көз каранды болгон ошол түрк тилдүү элдер менен мусулман диндүү элдер дагы көз карандысыкка жана ошондой эле билимге умтулууну башташты. Мына ошолордун ичинен кыргыздардан Ишеналы Арабаев алгачкылардан болуп, ошол чаар кужунун мойнуна салып билим алыш үчүн Орусиянын оңой эмес, ордолуу шаарлары болгон ошо медресе Хусейнага Оренбург шаарындагы билим алуу үчүн барат. Бирок 1906 жылы ал жерге өтүш кыйын болгондуктан окуп өтпөй калат. Андан аркы билимин улантуу үчүн ал Константинополго барып окуйт. Измир, Бейрутка чейин барганы жазылат өмүр боюнда. Бирок Константинополдо окуп аткан убакта бир жыл окугандан кийин аны революциялык деңгээлдеги, маанидеги адабияттарды алып жүргөндүгү үчүн деген күнөөлөрү менен бир жылдан кийин окуудан чыгарылып калат. Андан кийинки жылы келип, ошол 1908 жылы Оренбургтагы медресе Хусейнага өтөт. Мына ошол жерден баштап ал өзүнүн мындайча айтканда билимин чоң окууга, билимин ошол эле түрк тилдүү элдер болгон казактар менен, башкырттар менен, татарлар менен биргеликте ошолордун студенттер менен бирге окуйт дагы. 1909, анан 1912 жылдары Айтылуу Уфа шаарындагы медресе Галияда өзүнүн билимин уланткан. Бул медресе Галия эң ошол орус падышачылыгынын убагындагы эң чоң белгилүү ушул мусулман элдеринде жана түрк тилдүү элдеринин билимин очогун ачкан эң чоң окуу жайы болгон. Биз ошол жердин архивине барып да караган убакта ошол жердеги окуган илимпоздор, ошо татарттар, башкырлар, казактар болобу, мына кыргыз Ишеналы Арабаев ар бир өз улутунун алипесин жазган, же болбосо өзүнүн билимдеринин башатында турганын окудук да. Мына ошол кездеги сүрөттөрдү да табылды. Демек ушул жерде окуп жүрүп, ушул Ишеналы Арабаев 1911 жылы ошо Хафиз Сарсекеев менен казак биргеликте Алиппе жаки төтө оку деген китебин чыгарат. Анткени ушул медресе араб тилинде чыгарып атабы? Араб тилинде чыккан.
Анткени Уфадагы шарк басмаканасынан чыгат. Анткени буларга мындай тапшырма коюптур. Ошо кыргыздар, казак, башкырттарга ар бир шакирттер деп коет экен ал кезде, азыркыдай киргизский шакиртов деп жүрөт архив документтерде. Өзүлөрүнүн тилинде ар бирлер, бирөө алифбесин, бирөө жазууну, бирөө математикадан, бирөө арифметикадан окуу китептер жылына 5тен окуу китеп чыгарылып турсун деген бар экен. Мына Ахмет Байтурсунов математиканы чыгарып атат. Ден соолук боюнча ушул медицина жаатындагы да китептер чыгып атат. Мына ошонун ичинен Хафиз Сарсекеев менен Арабаев ушу алифбени алып чыгып чыгарышты. Ал эми 1912 жылдан кийин, ал ошол эмеде окугандан кийин Уфада медресеге эле кайра билимин Кыргызстанга келет дагы, ушул өз алган билими менен ошол Тоңдогу, жанагы Төрткүлдөгү атайын 1914 жылы медресе ачат. Медресе ачып балдарды окуткан. Ал аңгыча ана кааптуу убакыт болуп, мына кыргыз элине белгилүү Үркүн капшаğı болгондо бул ошол Качкан эл менен кошо 1916 жылдагы Үч Турпанга чейин барып, кайра 17 жыл келген. Бирок ал жерге барганда дагы ошо Арабаев өзүнүн билим берүүсүн улантып, мына ошол Макеле Көмүрбайдын китебинде дагы Арабаевдин ошо Үч Турпанда жүргөн убакта кыргыздарды окутуп билим бергендиги, мугалимдик кесибин уланткандыгы жазылып келет да. Жумагул, ошо Уфадагы медресе Галия азыркы мусулмандар университетиби? Ооба. Бүгүнкү күндө ал бүткүл Россиялык ислам университети деп айтылат. Бүгүнкү күндө дагы ошо ислам багыттагы ошо Россиядагы эң чоң жогорку окуу жайдын очогу болуп, анткени анын 1 кылымдан ашык тарыхы болуп турат. Ошондон берки тарыхы жазылып, ошол эле окуу имараты, Арабаевдер окуган окуу имараты ошол эле жерде турат бүгүн дагы. Ошол эски имаратта окуган. Биз жанагы айтып атпайбызбы? Бул ошону окуп келгенден кийин Ысык көл нарынга медресе ачат деп атат, мектеп ачат деп атат. Бул Төрткүлдө эле ачканбы? Же дагы башка жерде ачкан? Ошо Кочкор өрөөнүндө дагы ачкан медресе, Кочкордо да медресе ачкан, ошол Төрткүлдө да ачкан. Негизи бул өзүнө устаттар, шакирттерди даярдап, анан ошолор менен ачып, мындайча айтканда, өзү ушундай билим берүүнү, мындай жайылтууну көздөгөн да, жайылтып ошол билим берүүгө элди үгүттөөгө көздөгөн. Ушул жерде бир кошо турган маселе бар да, мисалы Жумагулга Ишеналы Арабаевдин ошо башка коңшу мамлекеттер Россиянын таасир билими алып келип, өзүнүн элин сабаттуу кылууга, элин бир сабаттуулукка үндөгөн багыты бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн таасирин жоготпой келип атат да. Ошол убакта жазган китептерин биз анализ кылып караганда, бүгүнкү учурдун талабына жооп келе турган, бүгүнкү талапты жооп бере турган методиканы иштеп чыгыптыр. Окуганда бир эле табигый илимдерди окутуп атканда, табигый илим математиканы эле биз деп айтабыз да. Ал математика менен физиканы, химияны, биологиянын синтезинде чогуу окутуу керек. Анан жергиликтүү шартты пайдаланыш керек деген койгон талабы ал кишинин ошол мезгилдеги 20-кылымдын 20-жылдардагы деңгээли бүгүнкү 21-кылымда коюп аткан талаптарга туура келгендиги бизди таң калтырат. Бул ошо Ишеналы Арабаев 1912 жылы медреседе Галияда окуп атканда, жанагы 11 жылы биз айтпадыкпы алифбе жаки төтө окуу китеби деп. Андан кийинки жылы 1912 жылы жазуу өрнөктөр деген китепти Оренбургтан чыгарбады. Оренбургтан чыгарды. Ошол эле убакта Оренбургтагы бул эмеге Айкап журналын Оренбургта чыгып турган. Ошо Оренбургтан Ташкентке чейин деген макала жазып атат. Ал ошол жерде окуп өзүнүн окуганын ошол жазып, анан ошол ал кезде кыргыздардан бизде басма сөз жок болчу. Ошол казактардын кесине эң көп чыгарган, ошо казак кесине да чыгарган, Айкап журналдарда чыгарган ошол Ишеналы Арабаев болгон. Мындайча айтканда, ошол мындай жасма адабиятында, жасманы басма сөзүндө негиздеп атат да. Эми анда жазгандарын окусак, кийин ушул 1921 жылы Ташкент шаарында Кыргыз-казак эл агартуу институту ачылган, агартуу институту. Мына ошондо мугалимдик кылат дагы. Анан кыргыз балдарын баары окутуп, ошо эң биринчилерден болуп бүткөндөр бул Осмонкул Алиев, Касым Тыныстановтор окуп атышпайбы? Анан кийин Алматага которулган бул 21 жылы. Ошол убакта дагы кыргыз балдарына билимге умтулгула деген макалаларын чыгарып казак кесине. Айылга келип аларды чогултуп, анан ошол жерде 11 курска 12 кыргыз бала өтүптүр. Аларды болсо айылга барганда дейт кыргыздар, силер барып туруп айылдагы балдарды билимге тартыш үчүн силер мындай айылдарды кыдыргыла дагы, үгүттөгүлө, жана ошондой эле драма кружогун эметип, сахналаштырып, ошо билим берүүнү балдарды үгүттөшүп, ошол Алматыдагы эл агартуу институтуна тартып турушкан. Ошол эле убакта басма сөзүн мындай Дубал газета чыгып турган, Дубал газетаны Касым Тыныстанов менен Осмонкул Алиевке берип атат. А драмалык кружокторду болсо Магжан Жумабаевдер алып атат, казактар алып атышат да, мындай болчу. Анан ошондо Арабаевдин жазганы бар, көчө дейт, кыргыз балдары дейт, билим арууга умтулгула дейт. Ошол ак жол кесинен чыкты. Акыркы кезде мына казактардын кесиптеринен биз Арабаевдин белгисиз материалдарын алып атабыз, алдык көбүн. Ушу бир 5-6 материал алынды, казак кесинен дагы алып атабыз, жакында алдык. Мына ошондо айтып атат, көчө дейт, 16-жылы
найза менен октон өлбөгөн кыргыздар бүгүн деген эми билим алууга умтулушубуз керек деп атат. Мына биз деген көзүбүздү ачалы, сабаттуулугубузду жоёлу деп атат да. Бул жагынан алганда алипени жазып, балдарды үгүттөп, ушул агартуу тармагына тарткан Арабаевдин иши өтө эмгеги чоң деп айтсак болот да. Бул суроомду айтып жатат, кыргыз алипеси деп атпайбызбы? Бул негиздеп кетти. Ушул азыркы алипе бир аз өзгөрүүгө дуушар болдубу турмушка, шартка байланыштуу? Ошол Ишен Арабаев жазган алипе нукура кыргыздын терминдерин байланып биринчи, ал убакта кыргыз терминдери анчалык бузулуп кете элеген да. Ошо айылдардан жыйнап кыргыздын нукура жугумдуу кыргызга жакын терминдерди байланып турдагы алипе жазып атканда ошол алипеде улуттук өзгөчөлүктөрдү, улуттук менталитетти балдарга киргизип бериптир да. А жерде канаттуулар боюнча, жаныбарлар боюнча, өсүмдүктөр боюнча аны жасаганда бүгүнкү биздин алипелер көбү башка улуттарга, башка бир идеология берилип кеткени ошого салыштырганда Арабаевдики кыргызга жакын деп кабыл алынып калды да. Азыркы алипе жазуунун бир үлгүсү болуп калды. Ошого багыт алып, азыркы биздин авторлор дагы жазып атканда ошо Ишен Арабаевдин 11-чи, 24-чү чыккан китептерине ссылка берип атышат. Ушунун өзү ал албетте бүгүн мезгил өзгөрдү, көз караш өзгөрдү, окутуу башкача методиканы колдоно баштадык. Бирок ар бир улут изилдеген өзүнүн улутунда болгон нерсеге таянса, өнүгүү жеңил болот экен да. Ошол убакта Ишен Арабаев ушул өзгөчөлүктөрдү билген, байкаган, алипеге киргизген да. Ошо менен биздин жаштарды бир топ билим алууга тезирээк жылдырды деп ойлойбуз. Кийин чоң адамдарды окутканда, ликпес деп койчулук, алар сабатсыздыкты жоюу боюнча да өзүнүн алипесин жазып, чоң адамдарды окутууда дагы өзүнүн салымын кошо алды. А бирок бүгүнкү алипелер азыр мына 90-жылга чейинки алипе жашыруун эмес, баардыгы бул биринчи эле Кремлдин сүрөтү тартылып, Москвадагы өзгөчөлүктөр берилип келгенин биз ошентип чоңойдук. А 90-жылдан кийин алипелер улуттук өзгөчөлүктөрдү киргизип, калпакты коюп, кыргыздын токумун коюп, аны өзгөчөлүк берип, ушунун өзү биздин дагы башында Ишен Арабаев турат деп айтсак болот. Туамай туура айтып өттү. Бул Арабаевдин алипеси шыр эле кеткен жок. Ошол убакта да бул алипени ур тепкиге алгандар бар тарыхта. Ошону айтып атпаймынбы? Назыр Төрөкулов деген казактын бир илимпосу Ак жол гезитине 30-октябрь 24-жылы Арабаевдин алипесин сындап жазып атат. Ошондо айтат: эмне үчүн бул Арабаев алипесине дейт, ал убакта эми 24-жылы СССР түзүлгөн убакыт 22-жылы түзүлгөн. Баардык өлкөнүн пролетарлары билткиле деген сөз ушул Арабаевдин алипеси үчүн табылган жокпу деп атат. Анан сын такканда деп туруп Арабаев кайрага жооп берип атат. Ой, 6 жашта алипени 6 жаштан баштап бала окуйт. 6 жаштагы балага баардык өлкөнүн пролетарларын түшүнө элек да. Ал ошол жанагындай айткандай жатык тил менен ата атка такага табият, жаныбарлар менен түшүндүрүп, ал бараткан 6 жаштагы баланын баягы аң сезимин ошол табиятка үйрөтүп, мына ошонун гезит аркылуу, Ак жол гезит аркылуу кайра Ишен Арабаев жооп берип атат. Сылык жооп берип койду. Сылык жооп берген да, ушулардын баардыгын. Мына бул жагын алганда, мына ошол Арабаевдин алипесине сын таккандар болгон, бирок эң Туганбай аябай жакшы айтты. Бул ошол жугумдуу мындай азыр биздин да белгилүү агартуучуларыбыз Советбек Байгазиев, Абдыкерим Муратовдор айтат, бул этнопедагогикага жакын, биздин улуттук менталитетибизге жакын. Жумал мырза, бул алипени Ишен Арабаев өзү түзбөдүбү? Буга чейин казактар да алипе түздүбү? Эми алар албетте өзүлөрүнүн жазуусу жок. Негизи башталышы ушул 1911-жылдагы алипе Жаки Төтөоку. Мына Жаки Төтөоку деген баягы Широку деген китеп да. Ага чейинки баягы биздики араб тилинде болуп келди. Курандарды окуп келгенбиз, ар кандай китептерди окуп келебиз. Бирок улуттук ушул кыргыз менен казакка беткен ушул алипе ушу 11-жылдан башталат. Хусейин Карасаев менен Ишен Арабаев дагы чоңдор үчүн жаңылык деп алипе чыгарды эле. Жок, бул мына ошо 26-жылдан баштап эле, ошо 30-жылдары бул кайра ишмердүүлүгүн бул атайын китеп чыгаруу, билим берүү тармагына арнады да, кайра өмүрүнүн акырына чейин 30-тан. Мына ошондо 26-жылы бул Базаркул Данияров менен биргеликте чоңдор үчүн алипесин жарыялап атат. Анан 26-жылы Баку шаарында өткөн түркологдордун форумуна катышкан. 1924-жылында Оренбургда кыргыз-казак илимпоздорунун съезди болгон. Мына ошондо Арабаев катышып сөз сүйлөгөн. Бакудагы түркологдордун конференциясына катышып атат. Ошондой эле чоңдор үчүн жаңылык, табият таануу алипеси, эне тил окуу китептери, бир нече китептерди чыгарды да. Өмүрүнүн акыркысы, ошо камалганга чейинкиси бүт китеп окуу китептерди чыгарып, илим менен агартууга арнады. Бул киши эркин тоонун негиздөөчүсүбү же уюшту кандай деп айтсак болот? Бул баягы биринчи жолу жаңылык жазып жатпайбы? Ооба. Ушул жөнүндө токтолуп. Эми бул
иши мындай болду. Жана айтып атпайсызбы, 12 жылдан баштап Айкап, Казак, ошол убакта 20-жылы Шолпан деген да журнал чыккан. Анын да редколлегиясына мүчө болуп атат. Акчол деген гезит 21-жылы ачылып, 25-жылы жабылып калган. Ошол гезиттин жооптуу редактору ошол гезитке жазып атат. Анан революцияга чейин казактарда 40тан ашык гезит чыгып туруптур. Тилчи деген гезиттер бар болчу. Анан ошондо бул Арабаев эми өзүбүздүн тилде гезит болсо болот эле деген эң негизги демилгечиси ушул киши болду дагы. 24-жылы жанагы улуттук гезитибиз Эркин тоонун атындагы мына Эркин тоо эркиндигиңди бек карма кыргызым, Эркин тоолу болуп деп Эркин тоо деп ат койгон Эшенел Арабаев болуп атат. Эшенел Арабаев койгон атты. Анан мындайча айтканда эң негиздөөчүсү, түзүүчүсү Эшенел Арабаев деп айтсак болот. Жанагы алипе жөнүндө сөз болгондо биз Союз мезгилинде алипени окуп келдик. Эшенел Арабаевдин бир мындай гениалдуу өзгөчөлүгү ошо алипеге өзүнчө ат коюп кеткендигинде да. Төтө окуу деп атпайбы? Төтөлөп окуу. Карабайсызбы? Анан ашыр окуп кетпейт эч ким башталганда. Ошон алипенин атын кээде ой кетет да, ушу алипеди төтө окуу десе деле жарашат кыргыздын менталитетинде депчи. Ушу атты өзү нукура кыргыздын турмушунан алып, ошондо балдарды мындай өзүнүн жаратылышын, кубулуштарын көргөн адам ошо мамлекеттин, элдин патриоту болот экен да. Башка нерсени окуган Совет Борисович жана Жумагул айтып кетти, Совет Борисовичтин бир макаласы бар да. Биз родинабыз Москва, Россия, Москва мекенибиз, борбор шаарыбызды окуп келгенде кыргыздар армияга да служба кылгысы келбей калды дейт да 90-жылдан кийин. Себеби 1-класстан баштап балдарга ошондой нерсени, маалыматтарды сиңирип койгонбуз. Кыргызстан менин мамлекетим эмес, Бишкек борбор эмес деп чоңойгондор бар бул Союз убагында. Ушул аспекттен алып караганда Эшенел Арабаев ошол учурда эле улуттуу мамлекеттин патриотторун даярдоонун башталышында турган. Жумагул мырза, сизге суроо да. Эшенел Арабаев Манасты Актан Тыныбековдон бул жагы Семетейдин Айчилекке үйлөнүшү ушуларды да жаздырткан, ушу биринчиден болуп жазып коюп көргөн ушул киши да. Ушул жөнүндө бир кеп кылсаңар. Албетте, бул андан кийинки өлкөндөн келгенден кийин, Кытайдан кайтып келгенден кийин бул киши биринчи өзүнүн эмгегин, өзүнүн ишмердүүлүгүн бул Кытайдан кайтып келгенден кийин 17-жылдан баштап ошол кыргыздарга көмөк көрсөтүү боюнча Атайын Пржевальский уездиндеги бөлүмдү башкарып турду. Жана ошондой эле саясий ишмердүүлүгү башталды десек болот. 1917-жылы жайында ошол Алаш Ордо мамлекетинин Алаш партиясынын кыргыз бөлүмүн түздү. Алар ким эле? Бул Абдыкерим Сыдыков, Дүр Сооронбаев, Касымбай Телтаевтар менен бирге Алаштын кыргыз бөлүмүн түзөт дагы биринчи курултайы бул Оренбург шаарында 1917-жылы июнь айында болгон. Мана ошого делегат болуп катышат. Экинчи курултай ошол 17-жылдын декабрында болгон. Оренбургда дагы. Ал жерге барганда Эшенел Арабаев сөз алып сүйлөйт. Ошондо айтат, биз Алаш Ордо мамлекетибиздин өзүнчө милициябызды түзүп алышыбыз керек дейт деген сөздү айткан да. Ал жерде протоколду бүт баары толтурулган. Мана ошентип өзүнүн филиалын түзүп, ошо казак интеллигенциясы менен биргеликте кызматташат. Ал эми 1921-жылы айткандай Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институту ачылганда ал жерде дагы сабак берип жүрдү, кыргыз балдарын окутуп жүрдү. Бирок 24-жылы бул өзү эң негизги багытын биз жанагы башында да айтып кеттик, Эркин тоо гезити ачылгандан кийин бул илим комиссиясы ачылган 24-жылы октябрда. Кыргыз КАОнун алдында илимий борбор ачылды да. Бул илим комиссиясынын төрагасы болуп дайындалды. Дайындалгандан кийин алдына көптөгөн максаттарды койду. Ошол кыргыздын адабиятын жыйноо боюнча жана көркөм оозекелерин жыйноо боюнча мына ошол 24-жылы гезитте ошо Магжан Жумабаев жазып атат. Ушул Манасты жазып калтырсаңар керек кыргыздар деди. Бул дүйнөлүк шедевр деди. Бирок ошол жерде бир 40 эле абышкандар калыптыр. Манасчы алардын көрсөтүп кетсе алар баш белен кошо алып кетип атпайбы? Ушуну жазууну алышыбыз керек кыргыздар деген Магжан Жумабаевдин Акчол гезитине атайын материал чыккан. Мына ушуларды колго алып, сиз айткандай, ошол Манасты жазып алууга дагы жана бөлөк ар түрлүү китептерди чыгаруунун башында турду. Илим комиссиясы мындайча айтканда, бүгүнкү сөз менен айтканда, бүгүнкү Илимдер академиянын фундаменти ошол жерден башталды десек болот да. Ал жерде биринчи жолу төрага кылып мына дайындалган документтер турат. Алардын иш чарасы менен орун басары ушул Касым Тыныстановтар, Базаркул Данияровтар менен биргеликте көптөгөн окуу куралдарын да чыгарышты. Жана ошондой эле окуу китептерди да чыгарды. Жана ушул эл адабиятын жыйнап алган атуусун 24-жылы мына ушул Боогачы Жакыпбековдун Секетбай ырлары эмесин Арабаев түзүп туруп, кара кыргызском языке дейт, Москвадан жыйнак кылып чыгарып келип атат. Мына ушулардын баары иш тапшырмаларында 40тан ашуун китепти чыгарганы бар. Бул эмгегин айтсак, бул илимдин фундаментин түптөгөн жагы катарында айтып өтсөк болот да. Ушул жерге бир кошумча неме бар да. Эшенел Арабаев кыргыз элинин оозеки чыгармаларын, ушу Манасты жазып калтырбаса, ал жазуу аракеттери башталгандан кийин оозеки чыгармалар калып кала тургандыгын сезген адам да. Ошону өзү жазып калып, өзү уюштурбаса, уюштура турган адам жок экенин сезген. Анын үстүнө эл комиссарият болуп турат.
болуп атпайбы. Ошол убакта кыргыз элин улутту сактап калыш үчүн ооз-эки чыгармаларын сактап калууга салым кошту. Ошонун Ишенали Арабаевдин демилгесинин негизинде кийин гана биздин жазуулар кайра кайталанып, Манас бизге жазуу түрүндө жеткен ошо деп ойлойм. Ушунун башында турат. Урматтуу замандаштар, мен өзүм кошумчалап коеюн. Ишенали Арабаевдин эң чоң бир айтам бирден бир салымы ушул Манасты Сагынбай Оразбаковдон жаздырып калганы да. Кийин биз байкап көрсөк, манасчылар Манас айтып айылда жүрүп, баягы өз тиричилигин кылчу экен, үй бүлөсүн бакчу экен. Бирок Ишенали Арабаев ошондо катуу берген тапшырмасы бул Сагынбай Оразбактын жанында отуруп айтканын жаз деген. Сагынбай Оразбактын эскергени бар: чарчадым мен, улам кайталап атып, унутуп да баратам. Мен үй бүлөмдү багышым керек деген сөзү бар да. Мен ошого карап туруп ойлойм, бул Ишенали Арабаевдин эмгеги абдан зор. Ошол киши үй бүлөсүн ачка калып бага албай атса да жардамын берди. Бирок ошончолук жардам бере албаса да жардам берди. Бирок Сагынбай Оразбаковду Абдрахман деген бар эмес, тиги караколдук. Ошонун жанында отуруп алып жазып атып бизге жеткен Манас ошо болду да. Муну үчүн дагы чоң баа бериш керек да. Жумагул мырза, бир суроода бул киши Ленинге да кат жазган. Бул жазганын максаты эмне эле? Максаты ошол 17-жылы биз кыргыздар багыл совет бийлиги орногондон кийин Кытайга качып кеткен кыргыздардын баарын кайра кабыл алуу, кайра өз мекенине тартуу иши башталган. Бул 20-жылдарга чейин уланган. Мына ошол убакта 1918-жылы абал өтө начар болчу. Ошондо бечара кыргыз боордошторуңарды унутпагыла деген казактардын кесине макала жарыялайт. Мына ушунун негизинде казак интеллигенциясы дагы ошол эми баягы Арабаевдин үндөсүнө жооп кылышып, ушул өзүнүн көмөктөрүн көрсөткөн. Мына ушул көмөктүн чоң эле кайткан кыргыздарга жардам берүү, аларды кабыл алып отурукташтыруу, аларга ошолорго билим берип мектебин ачуу маселелери боюнча ушул Ленинге, эми бул киши сабаттуу да, ошол жана билим алган сабаттуу киши. Ошон үчүн түз эле Ленинге кат жазып атпайбыз. Улут, мына кыргыз улуту мына келдик, эми ушуларды кабыл алышыбыз керек, буларга деген моундай жардамдар керек деп сабаттуу түрдө Ленинге кат жазганы бар. Бул биринчиси болсо, экинчиси жанагы баарыбызга белгилүү 25-жылы оппозициялык жана 30-жылардын катында дагы Ишенали Арабаев бар да. Мына ушул улут кызыкчылыгын көстөгөн, өз алдынча мамлекет болобуз деген улуттун талабын көстөгөн эле негизги мүдөөсү эле ушул бул кишинин негизги идеясы өз алдынча мамлекет болууну көздөп келген. Анткени жетиктүү жогорку билим алып келди. Жетиктүү чет жерде болуп, бөлөк улуттар менен биргелетип, дүйнөлүк адабиятты окуп, дүйнөлүк маалыматтан кабар болуп, гезиттерди окуп, эми демек кыргыздар өз алдынча мамлекет болушубуз керек деген идеяны айтып келди. Бул жанагы 24-жылы Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүнө түстөн түз Ишенали Арабаевдин көмөгү, салымы бар. Ошондо Жумагул мырза, Кара Кыргыз автономиялык область деп атпайбы? Мындалар бизди эки эле бөлүп коймок да, мисалы үчүн. Ошол жерден Ишенали Арабаевдин айткан сөзү дагы кийин бир өзүнүн тагдырына дейбизби, турмушуна чоң таасирин тийгизди деп ойлойм да. Анткени бул ошол саясатка каршы чыгып койду да. Өзүң туура айтып атасың, бул орустар эле эмес. Биз Европа менен дагы бирдей алакада түзүп, мындай бир билимдүү болушубуз керек, кыргыз эли өзүнчө болуш керек дегендей бир идея алып чыкпадыбы? Мына ошол тарыхта 1922-жылды алсак, биринчи тоолуу Кыргыз облусунун түсүүнө Абдыкерим Сыдыков башында болду да. Ал долбоор ишке ашпай калды. Анткени Сталинге кат жазышып, булар бут баягы эле байманаптар, болуштар, аскана бир карапайым элди алып алган деп комиссиясын караланып, анан тоолуу область түзүлбөй алгандан кийин ошондо 24-жылдан баштап эле кайра административдик аймактык бөлүштүрүү Орто Азияны иши карала баштаган. Мына ошонун 24-жылдын башында атайын февраль-марттарда чогулуш болуп, ошондо Түркстан ревкомунун орун басары Рахимбаев деген докладчы болгон. Ал докладында, өз докладында айтат дагы, казактар менен өзбектерге автономиялуу республика болгонго мүмкүнчүлүк бар дейт дагы, ал өз докладында кыргыз менен тажиктер жөнүндө сөз кылбайт. Ошол жерде сөз алып сүйлөгөн 16-кишинен жалгыз гана Ишенали Арабаев чыгып туруп, кыргыздар өз алдынча автономия облус болушубуз керек деген, болгондо да автономиялуу облус кылып түзүлүшүбүз керек деген сөз алып чыгат. Мына ушунун негизинде гана атайын июнь айында комиссия түзүлүп туруп, курамына Жусуп Абдрахманов кирген. Бул Ташкентте комиссия менен келип, анан ошол 24-жылдын октябрында Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлүшү менен аяктады. Түзүлүшүндө биринчи ревком катары, анткени борбору Ташкент болуп турду. Кыргызстанга көчө элек, Кара Кыргыз автономиялык областы, бирок борбору Ташкент болуп турду. Ошондо ревкомдун төрагасы кылып туруп Иманалы Айдарбеков шайланды. Ал эми ревкомдун мүчөлүгүндө Жусуп Абдрахманов, ошо Ишенали Арабаевдер кирди. Бул биринчи кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдалануу түптөөчүсү деп койсок болот. Бирок ошол убакта бул боюнча атайын ошол эле жанагы мен айтып аткан ак жол кесине чыкты.
бул кыргыздарга автономия мамлекеттин кереги жок. Кыргыздар аз калк. Мына түндүгүн Казакстан кошобуз керек да, түштүгү Өзбекстан эле болсун деп жазды. Ага болсо кара кыргыз алданбайт деп туруп макала жазды мына. Кайра жооп кылып туруп гезитке чыкты, Ак Жол гезитинде мына Ишеналы Арабаевдин материалы турат. Ошондо макаласынын атында карабайсызбы? Кара кыргыз алданбайт деп туруп айтып атат. Сен деген деп тигине маданияттуу айтып атат. Бүгүнкүдөй гезиттерди окусаңыздар мындай урушуп, чабышып, балт сөздөр менен сүйлөшөт го. Ал биз деген кара кыргыз алданбайт. Биз деген ал сен бир учу арам оюңду кыйтырба деп маданияттуу жазганы бул деген ошол гезитке өз оюн бергендиги бул чоң инсан экенин. Ошол доордо эле бул кишинин баягы акылман экени көрүнүп турат да. Баягы түзүлгөн баягы саясаты баягы туура болгондо баягы сыпайы айтып гана түшүндүрүп кеткен. Интеллигент. Ошон үчүн биз жанагы мен айтар элем улуу агартуучу илимпоз жана коомдук ишмер деген толук ушул кишиге тиешелүү да. Туура мына Ишеналы Арабаевдин азыркы айтылып аткан тарыхынын өзү эле бүгүнкү мына телевидениени көрүп жаткан жаштар дагы баардыгы бекеринен болуп аткан жок да. Ушулар дагы көп мына азыр ким болуш керек, кандай болуш керек деген идеал ала турган болсок, анда мамлекетти уюштурууда, илим кылганда, билим алганда, башка баардык турмуштун ар түрдүү чөйрөсүндө ар тараптуу өнүккөн Ишеналы Арабаев биздин турмуштун бир модели боло алат да. Өзүнүн жашоо тарыхы өзү бизге педагогикалык жааттагы окуп жаткан студенттер үчүн дагы пайдалуу жактары көп. Ошон үчүн Ишеналы Арабаев атындагы университет катары Кыргыз Мамлекеттик университет жашап келип атат. Анын атын алып сыймыктанып келип атабыз. Бул мен бир жерден кошуп кетейин. Бул Ишеналы Арабаев өз кезегинде мындай көрө билген киши экени көрүнүп турат да. Бул баягы бир күндөн келгенден кийин баары кызматта иштеп туруп, бул өзү дагы мугалимдерди даярдоо курсун ачты да. Карабайсыңарбы? Ошондо эле ачкан экен мугалимдерди даярдоо курсун. Мына Туган Багай дагы аябай сонун айтып атат. Биз ушул Арабаев баскан жол менен деп мына канчалаган мамлекеттерде болду. Жана айтып атабыз Константинополго, Бейрут, Измирге чейин баргандыгын, орустардын шаарын, канча шаарларын арлагандыгын, Ташкентте да иштеди. Мына ушулардын баардыгын жолунан анан жана жазган өрнөктөрүнөн үлгү алып, алардан биз мындай таалим алышыбыз керек. Мына биз Ишеналы Арабаевдин эл үчүн өмүрү кыска болсо дагы нуска катары калып калды да. Анткени бул бүт аз жашаса дагы саз жашап, баягы эл үчүн деп жанын бүргөп жүргөн киши болду да. Ошол доордогу саясатка мунун жасаган иши дал келген жок деп айтсак туура келет го дейм. Эмне үчүн муну улутчул деп репрессияга алып камады? Мына ошого токтолоңузчу. Негизинен биз айтып атпайбызбы? Мен өзүм тарыхчы катары ушу репрессия темасын иликтейм. Кандидаттык өзүмдүн диссертациямдагы 37-38 жылдагы саясий угундукта репрессия темасы да. Бул боюнча көп нерселерди карап чыктык. Мына биз буга чейин мынтип айтчубуз. 37-38 жылы эле эч күнөөсүз эле репрессиялар атылып салды. Күнөөсүз кантип атсын? Ошол убакта күнөөлөнүп моюнуна статьяларды коюп атат. Улутчул деп атат. Улутчул. Улуттук гезит ачып атса, улуттук алипебисти жазып атса, улуттук мектептерди ачып атса, мына күнөөсүз ошол болгон. Бул деген чет өлкөнүн шпиону. СССРдан ушул улутчулдук менен мамлекетти бөлүп кеткен шпион деп ал статьяга кирген адамдар деле тирүү калган эмес, атылган. А эң биринчи жолу Кыргызстанда репрессиянын караны ушул 33-жылы башталып атпайбы? Эң биринчилерден болуп Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыковдор кармалат. Анан Касым Жусуп Абдрахмановду партиядан алып, бирок ал кысматынан куулду. Ишеналы Арабаевди болсо 33-жылы жайында Ташкенттин түрмөсүнө камады. Анан түрмөдөн белгисиз себептен өлдү деди, бирок бул кишини чындыгында өлтүрүш керек болгон. Анткени өз миссиясын аткарган. Ал кыргыз элинин көзүн ачып, алипесин жазып, мектептерин ачып, дагы далай иштер жасамак. Көзү канып калган. Биз ошол мамлекетти күттөгөн инсандардын өмүр баянынан карап көрсөк, эң аксакалдуусу, эң көрөгөчү, эң билимдүүсү Ишеналы Арабаев. Калгандардын баары эле Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдор 1901-жылы туулуп атпайбы? 30 эле тегерегинде болуп атпайбы? Билимдери деле жетишерлик билимдери деле болгон эмес. Анан эң эле мындай кагылып согулуп орто жашка барып калган эле Ишеналы Арабаев болгон, көзү канып калган. Бул кишини өз миссиясын аткарды, тезинен өлтүрүш керек болуп калган да, карап көрсөк. Болбосо кантип эле белгисиз себеп менен өлүп калсын. Ал жерден Ташкент түрмөсүнө өлтүрдү. Абдыкерим Сыдыковду түрмөгө камады. Бул киши чыныгы экономист, чоң тажрыйбалуу адам. Муну кармап туруш керек болду. Бирок мен иликтеп көрсөм, Жусуп Абдрахмановду деле ошондой камап өлтүрүш керек болгон, бирок ал аябай тажрыйбалуу адам дейт. Муну пайдаланышыбыз керек деп жазып атат Жусуп Абдрахмановду. Ошон үчүн эң айыл чарбасы артта калган Самарага айдап атпайбы. Кийин Оренбургка 35-жылы, 37-жылы Оренбургка иштеди Жусуп Абдрахманов. Мына ошондо Оренбург облусу 35-жылы жаңы уюшулуптур.
1700 колхоз бар экен. Мына ошол 1700 колхоздун айыл чарбасы боюнча башкармасынын мал чарба иштери боюнча орун басары болуп атпайбы. Мына ошо колхоздун көтөрүүгө Жусуп Абдрахманов пайдаланыш керек болду. Арабаевди биринчиден түрмөдөн уландырып өлтүргөн, муну атайын эле күч менен өлтүргөн деп койсок болот да. Мына ошол Ташкенттин түрмөсүндө казак Мухаммеджан Тынышбаев дагы айтыш болуптур. Жакында конференцияга бардык казактарга, ошондо ошол Ташкенттеги түрмө бүгүн да бар экен. Бирок мындай эле жайдак калып калыптыр. Ошол жерде көптөгөн белгилүү ушул Орто Азиянын мыкты каймактары өлгөн түрмө экен. Анан ошол Өзбекстандын Илимдер академиясынан келген адам да айтты, ошол түрмөнү биз деген мындай бир музей кылып салсакпы деп ойдоп. Анда мейли кыргыздар бар, Арабаевге эстелиңер тургузуп бергиле. Ошондо мейли Тынышбаевка тургузса, дагы өзбектин мыкты лидерлери, интеллигенциясынын өкүлдөрү кайтыш болуптур. Ошол музей эмени, түрмөнү эмне кылышты билбей, ушул Турат центринде, Борборунда дейт да, Ташкентте. Мына ошонун өмүр ишмери 33 жылга барып такалып атат Арабаевдин. ооба 33 жылы эң алгачы. Ушул боюнча мен бир эки азыр Жумагул жакшы айтып атат да. Ошол мезгилде коюлган талап боюнча күнөө. Эми бир маселени бүгүн биз айтып койсок туура болот да. Улутчул деген, эгерде ошо Союз убагында идеология жакса улутчул деп айтып атышат да. А чынында улутчул болуш керек экен да. Ар бир адам улутчул болбосо, өзүнүн улутун ойлобосо, андай адамдын улутка деле кереги жок. Ал адам улут маданияттуу болсун, билимдүү болсун, илимдүү болсун, ошо жакшы жаштар чыксын деген адам улутчул эмес да. Бүгүнкү биз аны мындай объективдүү карасак, улутчулдук деген түшүнүктүн өзүндө бир нерсе жаткандай да. Азыр эгерде биз башка бир улутту кордоп, башка улутту бир жапа тарттырсак, анда улутчул деп айтсак болот. А өзүнүн улутун кам көргөн адам улутчул эмес эле да. Ал улутчул улутты ойлогон, патриот адамды ошол мезгилдин талабы улутчул деп жазалап жаткандыгынын өзүндө мандем бар да. Ошон үчүн бул Ишенали Арабаев улутчул эмес болчу. Ал улутун ойлогон патриот адам эле. Аны Союздун идеологиясы ушундай баа берип койду, объективдүү болбогон баа. Мына биз азыр ал бааны кайра ордуна келтирип жаткан учурда ойлойм. Күнөө койгонун далилдеген жок, ал жөнүндө баягы белгисиз да. Бирок мына Социал-Туран партиясынын мүчөсү, негиздөөчү деп айтат. Бул негизи Алыш партиясынын мүчөсү да. Мүчөсү да. Туурабы? Бул мүчөсү болгон туура да. Бул эле эмес Абдыкерим Сыдыков, калган баары кыргыздын баягы белгилүү кишилердин баары эле ошол мүчөсү болгон да. Булар чындыгында эле улутчул дегени жана сиз туура айттыңыз, кыргыз эли үчүн күйүп жанган кишилер болгон да. Бирок негизи эле бул ошол саясатка булардын мен бар эле көрүнүп түшүнүп турат да. Бул карапайым кыргыздан мындай билимдин кереги жок. Биздин кол астында болуш керек деген гана. Башкарууга жеңил. Ошондой бир эме болгондо булар идеология. Ооба, бул Ишенали Арбаевдин ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги айыптоо корутундусунда дагы ошол контрреволюциялык буржуазиячыл дейт. Алаш Ордо партиясынын мүчөсү жана негиздөөчүсү деп булдай кыргыздардын көптөгөн интеллигенциясына дагы ошол Алаш Ордочугаттар койгон. Алардын ичинен албетте ошол Касым Тыныстанов да бар, Базаркул Данияров бар, Жайнак Саадаев да бар. Мына ошолорго Алаш Ордочу, анан көпчүлүгүнө мына Социал-Туран партиясы деп анан жарлыктарды койгон. Мисалы Жусуп Абдрахмановго буларга коюшкан да. Ишенали Арабаев бул канчанчы жыл акталды? Баарыбызга белгилүү, мына 53 жылы Сталин өлгөндөн кийин Хрущевдун бийликке келиши менен бул репрессия курмандыктарынын актоолорунун биринчи этабы жүргөн. Бул 50 жылдардан баштап эле ошол сталиндик бийликти жек көрсөтүү максатында Хрущев ошол репрессияны актоолорго жүрдү да. Бирок бул актоону биз жабык түрдүү актоо деп карасак болот. Анткени ошол 56-жылдан баштап эле КГБларга жазып, ата энесин издеп жүргөн көбөлөрдүн баары өлүп калганы менен репрессия курмандыктарынын үй бүлөлөрүндө алыскы жакка каталыксыз жөнөтүлгөн деп эле жашырып келишкен да. Мына ошондо эмне менен өлгөндөрдүн баары чыгып, анан актоолор жүрдү биринчи этап. Бул 56-жылдан башталды. Бирок Ишенали Арабаев 58-жылы толугу менен өзү акталган. Бирок ал кезде акташкан дагы 56, 57, 58-жылы акталгандардын баарын актоо корутуусун чыгарат дагы ошол эле КГБ дагы өздүк делосуна, баягы кылмыш иштеген делосуна тиркеп койгон дагы ошол бойдон жабык болуп калды. А болбосо эгер акталгандан ошол эле 60-жылы университеттерге аты коюлбайт беле. Көчө 90-жылга чейин булардын аты айтылбай келди кайра. Мына экинчи актоолордун толкунунун жүрүшү бул Горбачевду кайра куруу мезгили менен башталды. 1988-жылдан баштап ачык айтып жазылып, жана айкындуулук демократиянын шарданы менен башталды дагы. 1989-жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи актоо, ачык түрүндө актоолор башталды. 90-жылы СССРдин президенти Горбачевдун указы менен дагы актоолор. Мына ушундан кийин гана ачык түрдө айтылып, анан булардын илимий изилдөөлөрү, өмүр баяндары кенен айтыла баштады. Болсо 90-жылга чейин эле биз Касым Тыныстановду, Арабаевди, Жусуп Абдрахманов эч кимисинин атын айта алчу эмеспиз да. Анан ошонун шарданы менен биз анан эгемендүүлүккө келдик. Сүйүү кайда коюлган?
Сөөгү ошо Ташкентте түрмөдө болот атпайбы? Алып барып же бир жерге таштадыбы, ошол түрмөдө өлгөн боюнча белгисиз болуп калды. белгисиз. Азыр ошо сөөгү Ошон мен белгисиз. ошону айтып атам да. Анткени алар баягы өздөрү өлтүргөндөн кийин өздөрү баягы жашырып коюшту да. Тууганбай мырза, мына 92-жылы Ишенал Арабаевдин 110 жылдыгы болду. Андан кийин бул окуу жайына Ишенал Арабаевдин аты берилди. Ушу Ишенал Арабаевдин ишмердиги жөнүндө сөз кылсаңыз. Рахмат. 1992 жылга чейин азыркы Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Маяковский атындагы кыз келиндер институту болуп келген. Ошол институттун негизинде Ишенал Арабаевдин аты берилип, Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университет болуп өзгөртүлдү. Бул университеттин тарыхында кийин 2005-жылы Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп калдык. Эми биз 75 жылдык тарыхыбыз бар. 75 жылда Кыргызстандын булуң бурчтарында, чет мамлекеттерде биздин бүткөн кадрлар иштеп, педагоглар иштеп жатышат. Айрыкча биз 92-жылдан берки өзгөрүүлөргө токтолсок, 92-жылы Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекетинин институту болду биринчи. Институт болгондон баштап биздин университеттеги программалар, окутуу мамилелери өзгөрдү да көп жагы. Себеби Ишенал Арабаевдин атын алуу ошо иштеп аткан адамдарга, ушул жердеги студенттерге бир топ шык берип, бир топ жакшы аракеттер жасады деп ойлойбуз. Бүгүнкү передачанын болуп жатканы, бүгүнкү берүүнүн болуп жатканындагы биздин студенттерге, биздин ошол жерде чогуу эле жүргөн адамдар Арабаевдин атын билбей, Арабаева, Арабайка деп жүргөн адамдар көп болчу. Бүгүнкү берүү дагы ошо биздин атын алып жүргөн ошо улуу инсандын, улуу атабыздын өмүр таржымалы айтылып аткан сөздөрдүн баардыгы биздин иштерге чоң өзгөрүү алып келди да. Ала турган болсок, биз пединститут болуп жүрдүк, педуниверситет болдук, азыр мамлекеттик университет болдук. Ушунда окутуу тарбиялоо процессинде көп нерсе өзгөрдү. Мурун биз жалаң эле педагогикалык адистер даярдап жүргөн болсок, университет болгондон кийин экономикалык багыттагы адистер даярдай баштадык, психология боюнча адистер даярдай баштадык. Биз мурунтан эле Орто Азия, Казакстанда дефектология деп койчулук, азыр бир мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окута турган кадрларды даярдап атабыз. Анын ичинде логопедтерди, сурдопедагогторду, олигофренопедагогторду даярдайбыз да. Орто Азия, Казакстанда бизде гана даярдалып келет. Ушундай адистердин өзү биздин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетиндеги бир жакшы өзгөрүүлөргө алып келди деп айтсак болот. Айрыкча 2012 жылдан баштап биз эки тепкичтүү билим берүү системасына өткөндөн кийин биздеги азыр 3 муундагы билим берүү стандарттын баардыгы, педагогикалык жагы стандарттар биздин университеттин базасында түзүлөт. Бизде түзгөн стандарттар, окуу пландар анан калган педагогикалык жааттагы иштеп жаткан окуучуларга таратылат. Ошон үчүн биз ошо Ишенал Арабаевдин үмүтүн койгон максаттарын актап, педагогикалык жааттагы алдыңкы окуу жайлар болуп калалы деген аракет менен иштеп атабыз. Ошон үчүн бул мындай дымакты, мындай аракетти биз мусулман катары, кыргыз катары кээде биз айтабыз. Ишенал Арабаев атындагы университет болгонубуз үчүн, ошол кишинин арбагы колдоп, ошол кишиге сый мамиле жасаган үчүн бизде айрым жакшы иштер болуп атат деп айта алабыз. Мен ошол министерствонун алдындагы окуу методикалык бирикменин төрагасы катары стандартты иштеп чыкканда да байкадым да, баардык Кыргызстандын 7 областындагы жайгашкан жогорку окуу жайлар ошо Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин базасында иштелип чыккан стандарттар, окуу пландар менен иштеп жатат. Бул биздин ошо Ишенал атабыздын максаты болчу. Ал кишинин койгон ушу мүдөөсү болчу да, ошол биздин кыргыз эли, кыргыз жаштары өз алдынча мамлекет болсун, өз алдынча билим алсын, дүйнөдөн артта калбасын деген максаттарын аткаруунун бир учурунда иштеп атабыз деп мен айта алам. Тууганбай мырза, мурун болсо бул мекеме кичинекей эле, чакан эле болчу. Ушул азыр карап көрдүм, ушунчалык чоң өзгөрүү болуптур. Реконструкция кылган экенсиздер, ошол жөнүндө сөз кылып кетсеңиз. Акыркы жылдары ошо 2010 жылдан баштап ошо биздин билим берүү ошо Ишенал Арабаевдин Кыргыз мамлекеттик университетинде администрация өзгөрдү. Анан ошо ректор болуп тарых илимдеринин доктору профессор Төлөбек Абылович Абдрахманов келди. Анан ал Төлөбек Абылович өзү дагы мындай иш билген, уюштуруучу адам.
биздин алдыбызга бир максат койгон. Ошо Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз Математика университетинин мындан ары өнүгүш стратегиясы кандай болуш керек деп. Ал эки багытта өнүгүш. Биринчиден биз университеттин ички, сырткы обликтерин, көрүнүштөрүн оңдойлу деген максат койду. Экинчиден билим берүү сапатын көтөрөлү деп. Анан эл аралык байланыштарды чыңдоону андан кийин жолго коелу деген маселе койду. Анан биз ушунусун иштедик 10 жылдан бери. Анан жанагы имараттарды оңдоо, билим берүү сапатын көтөрүү боюнча эки багытта өнүктүрдүк. Мына акыркы жылда ушу Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ичинде биздин университет гана өзүнүн каражатына биздин илимий китепкананы өзгөртүп жаңы курдук да. Азыр бир 60 орундук китепкана, бүгүнкү заманбап баардык онлайн режим менен иштей турган китепкана куруп койдук. Аны 20 декабрда ачылышын жасадык. Бүт Бишкектеги жайгашкан кесиптештерди чакырып ачылышын жасадык да. Ушунун өзү эле биз ушул имараттарды оңдоо. Андан сырткары ички сырткы оңдоолор. Сиз өзүңүз айткандай сыртынан эч нерсе байкалчу эмес. Сырткы формалардын, түстөрдүн берилишин да биз өзгөрттүк. Биз 3 жерде жайгашканбыз. 3 жерде корпустардын ички сырткы абалдарын оңдоп атабыз. Бул процесс дагы эле бүтө элек. Дагы эле бүтө элек себеби эски салынган имаратты оңдоп жаңы кылып коюу мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн биз аларды жылда оңдоп, бутуна коюп, тикелеп келип атабыз. Азыр биздин университет ошон үчүн Бишкектеги бир мындай көзгө көрүнөлүк жакшы бир окуу жайлардын арасына аралашып кетип атат деп ойлойбуз. Окуу процесси боюнча биз азыр мугалимдерди тандоону коюп койдук. Мурда келип эле жумушка алып, анан кийин мугалим сабак өтсө өтпөсө, кээ бир маселелер болсо мугалимди биз кээде эч нерсе кыла албайсың бүгүн. Мугалимди жумуштан кетирсең, эртең арыз жазып сотко барып утуп келип отуруп алат. Ошон үчүн биз айрыкча коомдук илимдерде дене тарбиянын биринчи блокторундагы сабактарды студенттер тандасын деп койдук. Студенттер мугалимди тандап алат. А мугалим студент тандабаса, ал мугалим өзүнөн өзү эле кетет. Мына ушунун өзү биздин иштин сапатын алдыга жылдырууга өбөлгү болду. Андан сырткары которуу, калыбына келтирүү деген биз азыр демонтаж коррупция дегендин ичинде жүрөт. Ошол жерлерде да кабыл алууда коррупциялар болот. Биз ошолордун баардыгын иштеп чыгып, ички табиятын изилдеп, азыр анын баардыгын закондуу түрдө ачык кассага төлөнүп, анан мугалимдерге кошумча сабактарды өтүрүп, анан мугалимдерге кошумча сабак берип атабыз. Ушундай ички өзгөрүүлөр биздин университеттин бир топ түзүлүшүнө алып келди. Ал эми ошо 14-жылдан баштап жыл сайын мугалимдердин эмгек маянасын көтөрүп келип атабыз. Азыр биздин университет калган окуу жайлардан артта эмес, болсо алдыда турат. Ушунун өзү биздин мугалимдердин жакшы сабак өтүүгө, сапаттуу сабак өтүүгө түртүп атат. Бизде Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз Математика университетинде профессорлук окуучулар курамы жылдан жылга өсүүгө кетип атат. Азыр 60-тан ашык илимдин докторлору, профессорлор, 283 илимдин кандидаттары, доценттер иштешет. 2 членкор, 1 академик иштейт. Ушунун өзү биздин сапаттуу билим берүүгө өз таасирин тийгизип жатат деп ойлойбуз. Былтыр биздин Сежон Хактан ичинде миңдеген студенттер окуган. Азыр эмки жумадан баштап бизде дагы ачылыш болот. Bir semestra. Ошондо азыр 400 кишилер азыр жазылды. Анан бизде корей тили окутатабыз, анан корей маданият. Ошол аркылуу үйрөнгөн кыргыз балдары Кореяга алмаштыруу студенти болуп кетет, анан Кореяга окууга тапшырып кетет, Кореяга иштеш үчүн кетип атат. Ошону биздин максаты кыргыздары буякта корей тили окутуп, ошол аркылуу курал болуп өмүр бою жашаганга ошону жардам берип атабыз. Биринчи Арабаева университетке ыраазымын, ыраазычылык келтирем. Телебек Абылович ректорга ошол чогуу бизде Корея менен Арабаев университети менен келишим түзүлүп, ошол аркылуу биз Корея Сежон Хактан борбору ачылгандыктан мен Корея адам болуп, анан аябай ыраазымын. Анан буякта Арабаев университет астында болгондуктан бизде Арабаев университеттагы аябай көтөргөнгө буну дагы колдонгондуктан дагы мен ыраазымын. Тугумай мырза, мына мен өзүм да аралап карап көрдүм, таанышып. Сиздерде долбоор дейбизби, келишим дейбизби, ушу келишим менен чет өлкөдөн келип мугалимдер сабак берет экен. Мына булар сабак берип жатат.
Эми ушулардын бир жеңилдетүүсү барбы биздин студенттер үчүн? Бул мындай бир неме бар да, бизде чынында келишим менен иштөөнүн өзгөчө жолу коюлган. Биз 2010 жылдан кезде Ишен Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинде эл аралык байланышта келишимдер жок экен да. Анан биз ошол келишимдерди өнүктүрдүк. Алардын биринчиси мына Түштүк Корея менен, Япония менен, Кытай менен, Германиянын бир нече вуздары менен, Турциянын бир нече вуздары менен келишимге барып, анан биздин студенттер ал жактарга барып окушат, бизге эле контракт төлөп коет. Аларда 10 миң, 20 миң долларлык окууга бизде 30 миң, 20 миң төлөп коюп билим алышат. Бул өзү биздин кыргыз жаштарына болгон камкорлук деп айтсак болот. Ошол убакта алардан студенттер келишет, алар өздөрүнө төлөйт. Ушундай келишим менен студенттер жөнөтүп турабыз. Ошонун бир мисалы бизде Дэн Гвон деген Түштүк Кореядан келген адисибиз бар. Аны биз кыргызча Бакыт деп ат коюп алганбыз. Бакыт өзү ушул бизден ректор менен бир мындай келишимге барып айтты да, биз мына бир Корей борборун ачсак, ошол жерден балдарды окутуп, анан корей тилин үйрөтүп, анан ушуну жасасак да, анан корей тили боюнча борбор куруп, алар өздөрү мындай ремонт кылып беришти да. Ушундай эле жолду биз Япония менен түздүк. Японияда Айбек Самарыш деген директор бар, Япон институту. Ал Япониядан келген ошо бизнесмендердин негизинде бизде балдарды окутат 1 жыл. Япон тилин билгенден кийин Японияга бекер алып кетишет. 6 ай практикада өтөт дагы, Япон тилин үйрөнүп келип, эгерде ошол окуйм десе, ошол жерде иштеген эмгек акысына кайра контракт төлөп окуй берет. Мындай шарт ошо биздин университетте гана, башка окуу жайларда мындай түзүлгөн эмес. Ушунун өзү биздин окуу жайга болгон кызыгууну, биздин окуу жайга болгон абитуриенттердин тартылуусун камсыз кылып келип атат деп ойлойм. Кытайдын биздин Конфуций борбору менен сүйлөшүп, 4-курстун 1-этажына Конфуций класстарын ачтык. Ал жерде Кытай тилин үйрөнүшөт. Ошентип биздин университеттеги окуп жаткан студенттер адистигине карабай, ушул тилдерди өздөштүрсө, аларга тең укуктуу. Башка адисти окуса дагы ошол тилди билип өздөштүрүп, ушул проекттерди пайдаланса болот. Эми ушул Арабаев университетине чындыгында Арабаевдин аты туура коюлган. Анткени бөлөк жакка барганда деле, мисалы Башкыртстанда Мифтахедин Акмулла атындагы Башкыртстан педагогика университети бар экен. Ал Мифтахедин Акмулла 19-жылында жашаган. Бул Арабаевтай деле мындай эмгектери жок экен болгону, окугула башкырттарым окугула деген учкул сөзү бар экен. Мына ошол үчүн гана педагогикалык университетке аты коюлуп калган, окугула башкырттарым билим алгыла деген сөз үчүн. Мен Арабаев университетинде акыркы 20 жылдан бери өмүрүм ушу Арабаев университети менен байланыштуу. Өзүм ушул университеттен окудум. Ушул университеттен илимий ишимди жактап докторантураны окудум. Анан эң негизги менин кубанычым ушу Арабаевдин жолун изилдеп, тарыхый булактарды, архивдик маалыматтарды изилдеп эмгек чыгардык. Төрөбек Абылович Абдрахманов, Айда Эсенкуловна Кубатова болуп. Анан 2013-жылы биз Арабаевди ушул Кыргызстанда гана барктап эмес, Кыргызстанда гана барктап ушу баалоо эмес, ошол окуган жеринде да бөлөк улуттардын арасында да баалап барктоо иштерин колго алып, архивдик маалыматтардын негизинде гезиттерге жазып атып, биз 2013-жылы ушул Уфадагы медресе Галияга, бул жерде кыргыз элинин белгилүү агартуучусу Ишен Арабаев 1909-12-жылдары окуган деген тактачаны ушу Арабаев университетинин ректору профессор Төлөбек Абылович Абдрахманов агай баштап барып коюп келдик. Ал эми 2 жыл мурда 2018-жылы ушул Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгынын алкагында Оренбургдагы медресе Хусейнага дагы койдук. Бул жерде кыргыз элинин белгилүү уулу Ишен Арабаев окуган деген. А жерде казактардын, ошол эле татарлардын белгилүү окумуштууларынын тактачалары турат бул жерде окуган деп. Ошолордун катарына кыргыздардын да окуган деген тактачаларды койдук. А жерде бүгүнкү күндө эмгектенип аткан мигранттарыбыз дагы өзгөчө канаат байлап, мына биз ошол жерде эмгек менен гана эмгектенип калбай, билимин дагы өркүндөтүүнүн алдында турат. Ошондуктан биз ушул Арабаев атындагы окуу жайынан мына кийинки студенттерге, кийинки жаш муундарга да айтат элек, биз ал жерге жөн гана окуп билим албастан, ошол окуганыбыз үчүн сыймыктанып, жана ал кишинин ысымын ошо калың элге жеткирип, аны ардактап туруубуз керек деп айтат элем. Мен бир эле неме айтып коеюн, Ишен Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети ушу Кыргызстандагы педагогикалык жаат иштеп жаткан алдыңкы жогорку окуу жайлары катары ушу педагогдорду даярдоодо, педагогикалык адистердин сапатын көтөрүүдө өзүнүн иштерин жасап атат. Ошол иштерди Ишен Арабаевдин жасап кеткен, өзү тилек кылган максаттарын ашыруунун бирден бир ушу генератору, борбору боло турган окуу жай деп айта алам. Биз ушунун үстүндө иштөөгө ар дайым милдеттүүбүз. Мына аз да болсо ушунун Арабаев тууралуу бир аз маек курдук. Негизи бул
Ошоно Арабаев кыргыз элинин татыктуу уулу десек болот. Анткени бул бүт өмүрүн кыргыз элим үчүн деп жумшады. Ошол кезектеги жазган баягы долбоорлору дейбизби, азыркы учурда бул негиз болуп жатпайбы бизге. Ишеналы Арабаевдин аты азыр бааланыш керек. Бул жогорку окуу жайы Ишеналы Арабаев деп коюлганы абдан туура. Сиздерге келип маек берип Ишеналы Арабаев жөнүндө айтып бергениңиздерге рахмат. Көпчүлүк адамдар деле биле бербейт бул иштин эмгегин. Мына ушундан кийин гана Ишеналы Арабаевдин ким экенин билген адам түздөн түз баа берип, ушул Ишеналы Арабаев окуу жайына келип жаштар тапшырат деген ойдомун. Рахмат сиздерге. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.